болуш керек. Анан бүт чектейм дегенде чектөөнүн аягы деген баары бир деген бул кыска мөөнөт болуп калат. Анан чет өлкөлүк чет өлкөдөн келген биздин эки паспорт кармаган кыргыздар болобу же чет өлкөлүктөргө биз регистрация уруксат бербейбиз, а бирок мамлекеттин ичинде регистрация болгондордун баарын катуу көзөмөлгө алабыз. Жаккандар, жакпагандар, критиканын критерийлери кандай болот, кайсы сөз критерий болот дегенди сиз тактай элексиздер да. Анан ошонун баары такталып, оондон да келип атат, башка жерлерден да отзывдар келип атат. Биздин эле институт омбудсмени айтып атат да, пожалуйста, ушуну жакшылап бир иштеп чыккылачы, бунун деген туура эмес болуп атат деп айтылып атат да. Мисалы мага деле мына жаңы эле бүгүн эртең менен ломбардтар жөнүндө талкуулап жатсак, ошол эле бир массалык маалымат каражаттарында заголовокту башкача чыгарышты. Ооба мага жаккан жок. Жаккан жок да. Эми туура эмес кылып атат деп. Бирок чуркап барып туруп анан аны менен уруша тургандай эми менде позициямдай жок да. Бул сөз эркиндиги деген сөз да. Сөзсүз түрдө өкмөттөгүлөргө же бийликтегилерге бизге бизди мактап туруш керек эмес да. Бунун аягы ошондой алып келип атат да, чектелгендечи регистрация. То есть вы можете переборщить. И тогда мы не Северной Кореей станем. Бизге маалымат келбей калса, сыртта биздин 1 миллион эмес, уже 2 миллион жараныбыз эмне болуп атат, андай маалымат ичке кирбей калат. Анан деген көп нерселердин мындай чектөөнүн аягы диктатура деген сөз болуп калат да. А мы в международных рейтингах, у нас внутри какие-то хорошие вещи происходят же. Ошол нерселерди деле астыга чыгарыш керекпиз да деп мен ойлойм. Сиз жаш өкмөт мүчөсү катары, өкүлү катары, орун басары катары ушуну жетекчилериңизге жеткирип бериңиздер. Мүмкүн алар деген кээ бир нерселерди жакшылап жеткире албай атабы. Мындай профессиональный журналисттин определениясын бергенде да ошол кандай болот дегенди түшүндүрүп бериңиздерчи. Буну дагы алар журналист эмес деген мындай трибунадан айткан сөздөрдө мындай башкача болуп атат да. Мына азыр бул маселе элге жакпаган маселе эмес, массалык маалымат каражаттары менен бүт саясатчылар иштейт. Мына карап коюңуз азыр. Биякта жарты депутаттардын баары чыгып кетип калды. Анткени деген эч ким эси жаман көрүнгүсү келбейт. Массалык маалымат каражаттары менен биз иштейбиз күнүмдүк турмушта. Биздин ишибизди чалдырат. Эртең мен каршы болсом, мен да тиги мына бир коллегисине окшоп соц тармакты чыгарат деп, буну талкууладан кээ бир коллегаларыбыз катышпайт. Бирок биз баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Мен бул сизге эмес, мен ойлойм бул маселе сизде эмес. Мен жалпысынан бул мыйзам боюнча айтып кетет элем, урматтуу коллегалар. Ооба, аныктамаларды киргизиш керек. Бирок мыйзамдарды жазганда мындай бүт жанакы госрегулирование бизнесте деле мына жеке ишканаларда госрегулирование киргизебиз деп атасыз деп жатышат. Антимонопольный служба менен толугу баалар чүрөбүз деп аягында бааларды кандай болуп кетип атат, аны көрүп жатпайсызбы? Мындай кичине мындай эркиндиктин чектейм деп аша чаап кеткендин аягы тоже в долгосрочной перспективе. Это отразится на наших международных рейтингах. Ошону вы же мындай жеткирип бере аласыздар да. Аягында деген эмне болот? Кредиттерди алганда гендер маселеси кантип каралып атат? Кредиттерди алганда эң биринчи сөз эркиндиги кандай болуп атат деген критерийлер. Кредиттерди алып атканда деген Кыргызстандын ичинде позиция кандай болуп атат? Анан соразмерность наказания деген бар. Мына 11 журналист камалып атат. Бюджеттен 800 миллион урдап алып туруп, Бишкектин 50 көчөсүн мына ремонтсуз калтырган жарандар жүрүшөт. Дагы айтылып кетейин, мен бирөөнү камалсын дегенде эмесмин. Мен деген соразмерность ошол канчалык мамлекеттин кызматтын аркасы менен байып, канча урдаган адамдар жөн эле качып кетпесин да, жеңил кутулуп. Ошондой маселе болот. А бул мыйзамдын немеси эл аралык деңгээлде кесепеттери абдан чоң болуп атат да. Абдан чоң болуп атат, талкуу болуп атат. Баары бизге чалып атат, депутаттарга чалып атат. Анан депутаттардын арасында да бизде бөлүнөбүз да. Бирөөлөр сөз берип коюп атат, бирөөлөр деген туура эмес деп мындай сөзүнө кошулуп атышат. Бирок акырында деген 2020-жылы мисалы деген жазында ошол немелер боюнча, ковид боюнча изучуу башталганда, ошондо УКМКнын кызматкерлери, жетекчиси, орун басарлары телевизордон чыгарттырып кечирим сураттырган болчу да. Тигин сүйлөгүлө, мынтип сүйлөгүлө деп. Жарым жылдан кийин эмне болуп кетти? Канчалык мындай крышканы басып неткен сайын ошончолук деген последствиялар чоң болот. Мен суранып кетет элем. Көп нерселерди маалымат мындай жашырам деген сайын, көзөмөлдөйм деген сайын, аягында деген эми кыргыздарда баш кесмей бар, тил кесмей жок. Аягында деген дудук кылып отуруп коем дегендин бул саясаттын аягы деген баары бир жакшылык алып барбайт. Поэтому пока это не поздно, мне кажется, все-таки нужно, чтобы именно вы, молодые руководители,
доходили, доносились, мүмкүн биздин сөзүбүздү башкача кабыл алып атышабы. Сиздер системанын ичинде иштегендиктен кийин, гос структуранын ичинде болгондуктан кийин, мамлекеттик кызматтагы биздин мындай ишенимдүү, перспективдүү жаш министрлерге, орун басарларга мен кайрылат элем да, ушундай нерселерди сиздер жеткириш керексиздер. Потом, вы же знаете, как можно избегать блокирования? VPN. Его никто не отменял. Даже суперсовременные средства эти защиты, они не смогут блокировать определенные сайты. Каждый раз будет новый открываться, и вы будете просто играть в догонялки. Я не знаю, может, за этим кто-то хочет заработать, нанять дополнительные средства с бюджета попросить. Может быть, цель в этом, да, мен иногда очень тойлап калатам, да, но Министерство культуры, мне кажется, столько дел. Тот же театр кукол, в который я хожу, те же ведомства, с которыми надо разбираться, да, и вы просто физически не справитесь. Столько айтишников у вас не хватит все это ходить, с ними разбираться, по судам ходить, разбираться с каждым блогером, да. Мен кечирим сурайм, убакыт алып койду. Просто мен, урматтуу коллегалар, эми аныктамалар берилиш керек. Бирок жанакындай деген чектетип, токтотуп, анан кысымга алдыргандын кесепети абдан оор болот. Биздин жеке жарандардан да тышкары эл аралык деңгээлде биздин репутациябызга сөз тиет деп